Улуттук банк бул аптада 9 миллиондон ашуун долларды сатып алды. Мекеме март айынын башынан бери валюта рыногуна 9 рет чыгып, өз резервин жалпысынан 62 миллион долларга көбөйттү. Бирок бул аракеттер АКШ акчасынын курсуна катуу деле таасир эткен жок. Соңку суткаларда доллар 10 тыйынга арзандап, акча алмаштыруу жайларында 69 сом 50 тыйындан алынып, 7 сом 20 тыйындан сатылууда. Валюта рыногунан доллар сатып алуу аргасыз кадам болууда, дейт башкы банкир Толкунбек Абдыгулов. Улуттук банк жана излишек деп коет да, эч кимге кереги жок болгон, артып калгандан кийин ошол долларды сатып атат да. Бүгүнкү күнү бул туура болуп атат да. Бизде мына жаз келип, весенне полевые жумуштар башталды да. Ошондуктан азыр сом керек болуп атат. Ошондо Улуттук банк доллар сатып алганда сом экономикага кирет да. Ошондуктан биз азыркы биздин саясатыбызды туура деп эсептейбиз. Улуттук банктын жетекчиси доллардын курсу боюнча алдын ала божомол кыла албай турганын айтат. Аны валюта рыногундагы суроо талап гана аныктайт. Бирок ошол эле убакта жарандар каражаттарын доллар, сом жана ошондой эле алтынга айландырып сактаса болот деген кеңешин берүүдө. Өкмөттүн доллардан баш тартуу демилгеси коомчулукка жеткиликтүү болбой жаткандай. Жарандар кыймылдуу же кыймылсыз мүлк сатып алып же сатаарда бааны доллар менен айтышат. Ошондой эле Улуттук банк акча алмаштыруу жайларын ирилештирүүнү колго алып жатат. Мындан улам соңку мезгилде валюта алмаштыруучу жайлары байма-бай текшерилип, айрымдарынын лицензиясы жокко чыгарылып жатыптыр. Если есть нарушение, жыл башынан бери 68 акча алмаштыруу жайларын текшердик. Анда табылган мыйзам бузуулар боюнча 3-өсүнө эскертүү берилди. 12-синин лицензиясы токтотулду. Ал эми 2 лицензияны кайра чакыртып алдык. Көбүнчө эсепти туура эмес жүргүзүп, операциялар тууралуу маалыматты так эмес көрсөткөндүгү үчүн болду. Ошондой эле лицензиясыз иш жүргүзүп жаткан акча алмаштыруучу жайлар да болду. Бул үчүн 20 адам 30 000 сомдук айыпка жыгылды. Эске салсак, жыл башында доллар кескин кымбаттап, сомдун куну түшүп жатканда Улуттук банк жарандарды дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырган эле. Бирок алардын божомолуна ишенбей, АКШ валютасын 76 сомдон сатып алгандар эми аны кайра 70 сомдон сатууга аргасыз болушууда. Мээрим Ташыбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.